жанагы Абиров Жанбек деген депутат мырза бар, жаш депутат жигит бар, азыр жогорку кеңеште. Мурда Бишкек шаарынын төрагасы болуп, шаардык кеңешинин төрагасы болуп анан келген да. Ошол жөнүндө социалдык тармактарда көрүп атып, анан оюмду билдирейин дедим да. Жанбек Абиров деген мырза, мен түшүнүгүм боюнча, мен такыр бул кишини мен дос эмесмин, тааныш эмесмин, ушу Фейсбукта эле жазылып, катталып дос болуп жүрөбүз да. Сыртынан эле байкап жүрөм. Анан эми дайыма көргөндө ушу тренировка кылып жүрөт, спорт залга, машыгууга барат. Анан спорт залда машыгып, мындай денесин көрсөтүп, чечинип түшкөн сүрөттөрү бар экен. Эми ошонун баарын социалдык тармакка, Фейсбукка чыгарып алып, анан талкуулап атышат да. Бул кандай деген акмакчылык, бул деген стриптиз. Залга барсын, анда чечинип алып, бул депутатпы же эмнеби депчи. Ошончо шыбап атышат, митинг чыгарып атышат да. Ошол боюнча мен айтып коеюн дедим. Достор, туугандар, мага жазылган катталуучулар, мына ошол эки талкуунун тегерегинде сиздер эки муундун, эки адамдык архетиптин мисалын көрсөңүздөр болот да. Биринчиден, ошону талкуулап аткандар, ошентип чыгарып талкуулап аткандар, ошол Абиров жаш жигиттин кылган физикалык эмгек күч аракетинин бирин да кыла албайт да. Өздөрү былтыйган, майлары ашып ташыган, шымдарын эми аял кишилер деле ошону талкуулап чыгарып атышат. Аял кишилер биринчи кезекте чыгарып атат да. Ошол кийген көйнөктөрүндө бизде эме деп коебуз го, тиги ичке белдүү депчи, ичке белдүү эмес, кайра белдери былтыйып чыгып, агып чыгып калган, тамакты былтыйта жеп, өмүрү спорт залга барбаган, койчу ошол жака эмне кереги бар деп эски ойду жүгүрткөн, ою деңгээли алыс эмес адамдар. Ошол адамдар ошону талкуулап жатат. Депутат деген ошол Абиров мырзадай болуш керек. Эми Абиров мырза, ошо Жанбек мырза мени угабы көрөбү билбейм, бирок мен ошону айтып коеюн дедим. Сиз азаматсыз. Эч бир грамм да ошол экеге көңүл бурбаңыз. Таңдан туруп 6-да 5-те туруп алып тренировка кылып жүрөсүз. Мурда башка элеңиз, азыр өзүңүздүн формаңызга келтирдиңиз. Канча деген жаш балага өрнөк кылып көрсөтүп атасыз. Ушу сиздей алып туруш керек. Адам баласы өзүн сыйлаган, урматтаган адам гана башка адамды сыйлай алат. Сиз денеңизди, өзүңүздүн ден соолугуңузду, өзүңүздүн келбетиңизди сыйлап, таңдан туруп машыгып атсаңыз, демек башка адамдар да ошентип сыйлайсыздар. Башка жанагы силерге былжырап жазып аткандар, ошол башка жаныңызда отурган депутаттар бар, былтыйган, челкейген, толтойгон, семирип, былчыйып жеп алган, тамагында жеп алган, башкасында жеп алган, ошол жерде кыйналып отурат, май басып, тердеп, чоң сүйлөп, курсагында былтыйган былтыкмат, анан ошол жанагы сизди сындап аткан адамдарга ошолор өрнөк да. Баягы курсагы чытырап, көйнөгүнөн чытырап чыгайын деп турса дагы балтайган костюм кийип алып, жарашса жарашпаса да балтайган костюм кийип алып, анан галстук тагынып алып, анан чоң сүйлөгөн. Буларга өрнөк ошол. Сиз туура багытты кылып атасыз. Дагы көрсөтүңүз. Эл көрсүн. Ошол эле былжырап сүйлөп аткан аялдар, былжырап сүйлөп чыгарып коюптур бир-эки аялчы. Ошол экелер эле ичинде, сыртында муну сүйлөгөн менен ичинде менин күйөөм, менин жигитим, менин ойношум ошондой денелүү болсо экен деп кыялданышат. Коомдо туруп алып былтыйып жанагыны сүйлөй беришет да. Ачык сөз ушундай. Ачык сөз ачык болот. Чындык сөз ачуу болот. Биз өзүбүздү карап ала албай туруп, бирөөнү сындап коебуз да.
Абировдун денесиндей кылып алгачы көрөйүн. Кана кылып алгачы, бирөөңөр кылып алгачы көрөйүн. Абировдун денесиндей кылыш үчүн ага кичине эрк керек. Абировдун денесиндей кылыш үчүн мээ керек, күч керек. Эртең менен таңдан 6-да туруп алып тренировка кылыш керек, жүгүрүш керек. Стористерин карасаңар, ал жигиттин жүрөт ошентип жантылашып. Ал шаардык жигит болсо керек. Мурда кеңешке келгенде кыргызча такыр сүйлөй алчу эмес, эптеп-септеп орусча сүйлөчү. Азыр болсо кыргызча сопсон нукура тил менен жакшынакай сүйлөйт. Бул эмнени билдирет? Өнүгүп, өркүндөп, өзүн өстүргөндү аракет кылып атат ушул Абиров. Мына Абиров деген ошондой балдар бизге өрнөк болуш керек. Биздин жаш муунга мен дагы ошондой болом. Мен дагы спорт менен машыгам, мен да таңдан турам. Мен дагы аракет кылам, мен дагы кыргыз тилин так сүйлөйм, орус тилин дагы шатырата сүйлөйм, англис тилин да үйрөнөм деген ошондойлорду өрнөк кылыш керек да. Жана ошону талкуулап аткан эме мен Facebook'та кирсеңиздер, мен билген, тааныган эле жакшынакай эле жүргөн ошореки эже карындаштар эле ошорекини айтып атчы, чыгарып алыпчы. Уяты жоктор, өлүп кеткиле. Мен мынтип айтайын да. Баарын көрүп эле атабыз. Кыргыз эли ошону көрүп эле атат. Башка эркектер деле көрүп атат. Алар мендей болуп бетке айта алышпайт да, бир гана нерсе. Силер былтыйып, эркек карабай калгансызлердичи. Анан ошентип өзүңөрдү кичине мындай күскүдөн деле бир карап койсоңор ошентип сындардан алдындачы. Күскүдөн карап, мен ошону сындаганга татыктуумбу деп. Өзүңөр бир укмуштай жакшынакай фигура кылып алгыла. Наалыбай менин тиги 2 балам анан 4 балам анан 5 балам бар дебей. 10 бала төрөп алып фигурасы момундай болуп жүргөндөр бар. Өзүн жакшынакай карап. Тиги 50-ге чыгып алып, тиги эркектер жаш муун суктанып, мына карачы кандай аял киши деп жүргөндөрдү толтура. Силер ошентип аласыңар дагы, анан бир жаш бала, жаш депутат арасында тиги башкаларга окшоп былтыйбай аракет кылып атса, ошону чыгарып алып, анан тиги стриптизге барсын, анан тигини барсын депчи. Стриптизге баргыла өзүңөр ошол жакта, ошону көргүңөр келип атса. Абиров азамат. Биз ошондойлорду кайра мындай аң сезимибизди оңдоп, ошондойлорду колдогонго аракет кылышыбыз керек да. Ал Абиров деле анын баарын жанагынын баарын окуп алып, көрүп алып, эме ичинен сарсан болуп атса керек да, ойлонуп атса керек, наразы болуп атса керек, таарынып атса керек. Кызыксыңар, бирөөнүн атасы, бирөөнүн өнөмеси, эми былтыйган бир акмак болсо бир жөн эле. Анын ордуна отуруп алып, жанагы акчасы бар, бирок эки сөздү башын бириктире албаган, бир сөздү тыңыраак айта албаган, бирок чоң креслосу бар, чоң акчасы бар, кээде акча берип койсо, кээде белек жөнөтүп койсо, майрамыңар менен куттуктап койсо, ошонун бир жерин жалап, тим эле шыбап жатып каласыңар да. Кыргыз элинде көбү аны айтпаганы менен жакшынакай болуп эле ошону көрүп, мындай отурганда, тегерек четте отурганда ошонун баарын ушинтип эле айтып атат. Мендей элге жаман көрүнүп, анан бетке айткан адам азыраак да. Мен ушунун менен жаман көрүнүп алам. Ушунун менен анан бул ит, анан бул куш, анан өзүң карабайбы дейсиңер, анан бирок мында бирөө бетке айтыш керек. Уятыңар болсо, жок дегенде ошол чыгарган постуңарды алып койгула. Бет жок бултубайлар. Катмандудан чоң ысык салам. Биздин курама команданын бүгүнкү күндө абалы аябай жакшы, алар бактылуу сезим менен эс алууда болуп атат. Жарымдагы командабыз азыр тоодон түшүп келе элек. Вертолет аба ырайы жаман болгондуктан кече учуп келе албай калды. Кудай буйрса бул жерге келер менен билет алып келебиз. Сак саламат болуңуздар.